Саламатсыздарбы, парламент кабарлары менен студияда мен Жаннат Мажитова. Узап кеткен аптада парламентте кандай кызыктар орун алып, кандай мыйзамдар каралды. Алдыдагы саатта айтып беребиз. Азыр көрсөтүүнүн кыскача анонсу менен таанышып алыңыздар. Ишке кирбей жатып жаңы кодекстер маселе жаратты. Артка жол жок. Парламент кодекстердеги мүчүлүштүктөрдү жоюу боюнча өкмөттүн сунушун күтөт. 1 миллион машина бар. Жылына bir машинага bir жолдон штраф келип аткан болсо, эми күнүнө бирден штраф келет. Нааразычылык ошондо чыгат. Кытай жарандарына каршы митинг же Кыргыз-Кытай мамилесине доо кетирүүгө кызыктар күчтөр барбы? Жогорку кеңеш Кытай маселесин талкуулап, өкмөттөн так жооп алды. Кытайга визалар кызылдай акчага сатылып келген. Миграция кызматы, Тышкы иштер министрлиги, ГКМБ баарыңар биригип алып, ар бир Кытай визасынан $50 орусча айтканда жанагындай доляга отурган болгон. Тармактык комитет 4 ири державага жөнөтүлүп жаткан дипломаттардын талапкерлигин жактырды. Жаңы элчилер барган өлкөсүнүн тилин таба алабы? Биз азыр Америка менен келишимибиз нөл. Америка дүйнөлүк держава. Биз эркин мамлекет болгондон бери эң көп гранттык жардам берген бул 4-5 өлкө. Бирөө Япония, бирөө Америка, бирөө Россия, бирөө Кытай. Биз ошол мамлекеттер менен мындай бир ишенимдүү мамилелерди болушубуз керек. Жыл башынан коомчулуктун көңүлү жаңы кабыл алынган кодекстерге бурулуп, кызуу талкууланууда. Өзгөчө айыппулдардын көлөмү негизсиз деп бийликке нааразылык айтылууда. Бул жаңы кодекстерди иштетип кетүүгө өкмөттүн канчалык даяр экени дагы билинип баштады. Жаңы жылдын алгачкы пленардык жыйынында эл өкүлдөрү маселени талкууга коюп, өкмөттү чакырып, мыйзамдардын иштеши боюнча маалыматын укту. Талкуу суроо жоопто эл өкүлдөрү али көрүнө сезиле элек карама-каршылыктар кодекстерде бар экенин айтышты. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков сот укуктук реформага байланыштуу иш-чаралар толугу менен аткарылганын айтууда. 120 токтом менен бекитилген ушул иш-чараны толугу менен аткардык. Бүгүнкү күндө 1 январдан кылмыштардын жана жооруктардын билдирүү реестри жана бузуулардын билдирүү реестри ишине кирди. Бузуулар кодексинде түкүргөн үчүн 5500 сом айып пул салынат деп белгиленген менен акчаны өндүрүп алуу механизмдери каралган эмес. 5500 сомду рабочий комиссия жок экен деп кабыл ала албай, теге айып пулду ала алган жок. Түкүрүү жол эрежелерин бузууга байланыштуу нормалар бул элге эң белгилүүсү гана болууда. Ал эми кылмыш жана жаза, кылмыш процессуалдык кодекстерде да коллизиялар көп экенин, чыныгы көйгөйдү ошолор чыгарарын депутаттар айтууда. Анализ деген болуш керек да, мыйзам кабыл алып аткандачы. Өкмөт өзүнүн оюн айтып туруш керек да. Сөзсүз биз адашуу менен өзгөртүүлөрдү оңдошубуз керек. Минималдуу болуш керек, практикадагы катачылыктарды берүүчү. Ошон үчүн мен айтканмын, 16 март күнү 2018 ушул жерде мына Нурлан Касымбекович сиз айткансыз. Биз даярбыз бул жерде проблеманы көргөнүбүз жок деп. Стенограммада турат видеосу менен. А бүгүнкү күндөгү проблемалар мына барыңыздарга көрүнүп турбайбы? Эмне үчүн жашырып атасыздар? Иштетүү кыйын болуп атабы же жеңил эле болуп атабы? Азыр мораторий бар экен. Качан өзгөртүүлөрдү киргизебиз? Штрафты ала албай атсак. Штрафты ала албай атабыз. Турат өлчөмү. Ала албай атабыз. Качан өзгөрүү керек? Азыркы мезгилде мисалы үчүн жергиликтүү бийлик органдарынын укугунда каралган бузуулар боюнча комиссия бар жерде штрафты ала берет. Бузуулар, уголовный кодекс, УПКдагы проблемалар азыр билине элек. 3 ай 4 айдан кийин билинет. Уголовный кодекстеги проблемалар билине элек. Бүгүнкү күндөгү баягы оперативный кызматкерлердин укуктарын өзүңүз билесиз, өтө кыскарып кеткен. Ошону ачык эле айтыңыздар сиздерчи. Маселен, кылмыш кодексинде маңзаттын жүгүртүлүшүн шарттаган жерлер бар экенин депутат Марлен Маматалиев айтты. Наркотический средства деп коет, героин болобу же да башка түрү болобу. Ошону 80 граммга чейин эгер сен алып барсаң, же сен кармап алса, болгону 1000 сом штраф төлөп чыгып кетет экенсиң. Же болбосо бир iPhone дурдап алсаң, аны алып барып туруп сумга бир 50 миңге же 30 миңге сатып берсең, 10 000 сом штраф төлөп чыгып кетет экенсиң. Демек бул уурулукка жол ачып аткан турбайбы? Баңгизатка, уурулукка жол ачылган дагы нерселер бар, мен просто бул жерде айткан жокмун. Укук коргоо органдарынын иши кыйынчылык менен коштолууда. Алыскы аймактарда интернет жоктугунан тергөөчүлөр жаңы мыйзамдар менен иштей албай жатканы айтылды. Интернетке доступ бар болсо,
ал толук ошо менен колдонулса болот. Мына министр юстициясынын деңгээли. Жеңиш Парпиевич. Интернетти карап отурсун баары тең. Айылдагы элде каяктагы интернет? Каяктагы интернет? Эмнени айтып атасыңар? Бүгүн бүт региондорго интернет жете элек да. Янан ушул иштин баарын тең бүт координация кылган, анализ кылган Минюст болуш керек болчу. Анан монда министрлер менен кандай иштейсиңер? Милициянын кадырын биз ага бетер түшүрөтпайбызбы? Аларды ушул кодекстер менен биз өтө ыңгайсыз абалга кептеп койдук. Милицияны бул кодекстер ого бетер элге жек көрсөтөт. Ошон үчүн жанагындай айыппулдарды салууда кайра ойлонуп, бизге оңдоп келбесеңер болбойт. Бул кодекс иштебей жатып ушунча кемчилдик көрүнүп атат. Эгерде эртеге мына коопсуз шаар кирип штраф салына турган болсо, мурда 300 миллион сом чогулуп аткан болсо, то есть 1 миллион машина бар, жылына бир машинага бир жолдон штраф келип аткан болсо, эми күнүнө бирден штраф келет. Нааразычылык ошондо чыгат. Жат көрүнүштөргө жол берген адамдарга айыппул салынат деп. Бул эми ошону ойлоп тапкан генийди акырын колго чаап урушуп койгула. Дагы уят кылат. Бизди дагы ошону кабыл алып берген. Силерди дагы инициатива. Жат көрүнүш деген эмне ал? Ага жана жел чыгарып койгонда кирет. Чимкирип койгонда кирет. Эми ушинтип кайра артык кылабыз деп тыртык кылабызбы? Жат көрүнүш деген болбойт. Жанагы редакцияда эле калып, штрафын гана азайтыш керек. Эл өкүлдөрү ошентип бул кодекстер терең ойлонулуп жазылбаганын айтып, кодекстерди чыгарган жумуш топтун мүчөлөрүн сындады. Сот укуктук реформанын алкагында бул кодекстерди кийирүү үчүн эл аралык донорлор аз эмес каражат бергени айтылып келет. Эл өкүлү каражат кимден алынып каяка жумшалганын дагы тактоо керек деди. Мен билгенден эле Европейский Союздун 30 миллион евросы келген на судебные правовые реформы, кодекс о проступках, о правонарушениях, уголовный кодекстен алып чыккыла. Мына бул жерде урматтуу депутат Галина Скрипкинага айтканбыз. Кыргызга бир эле кодекс жетет. Эмне үчүн силер башты айлантып Европанын сунушу менен кыргыздарга бир кодекстин ордуна 4 кодекс киргизип атасыңар десе болбой. Мурунку ажонун амири менен коркутуп, үркүтүп атып кабыл алгансыңар да ушул жерде. Ошо киши кол коюп бергенде. Ошондуктан финансы министри бүт акчанын барын кимден акча алынган ушу реформаларга, ошо акча каяка кетти? Вице-премьер-министрдин Москвага иш сапары болгондуктан ага кетүүгө уруксат берилди. Маселе боюнча башкы жоопкер кеткенине байланыштуу талкуу кийинки жыйындарда улантылмай болду. Бирок депутаттар өкмөт өкүлдөрүнө кодекстердеги мүчүлүштүктөрдү оңдоо боюнча конкреттүү сунуштар менен келүүсүн эскертти. Депутаттар маселе алгач парламенттин тармактык комитетинде каралып, андан соң палатада өзүнчө каралсын деген чечимге келишти. Бишкек шаарында жарандык активисттер тарабынан митинг уюштурулуп, анда бир нече талаптар коюлган. Алардын негизгилери катарында Кыргызстанга кирип жаткан Кытай жарандарына визаны азайтуу, алардын санын тактап чыгуу жана кыргыз кыздарынын башка улуттарга турмушка чыгуусун көзөмөлдөө айтылды. Уюштуруучулардын бир катар өкүлдөрү Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Мирлан Бакиров менен жолугушуп, митингге чогулгандардын талаптарын айтты. Өз кезегинде митингдин уюштуруучуларына тынчтыкты сактоосу керектигин айткан өкүлү бардык иштер мыйзамдын чегинде болоорун, айтылган маселелер парламентте каралаарын билдирди. Ушунчалык азыр биз сүйлөшүп, баарлашып мындай пикир алышып аткандан кийин мен ошол баягы аманатты дейбиз, милдетти мен мойнума алайын дагы, төрөгага жеткирип, керек болсо премьерге жеткирип, дагы керек тийиштүү органдарга жеткирип, аракетин кылайын, уруксат берсеңиздер. Коомчулукта Кыргызстанга кирген Кытай жарандары тууралуу ар кандай айың кептер жүрүп жаткандыктан, анын чын төгүнүн тактоо үчүн парламент өкмөттүн миграциялык саясаты боюнча дагы маалыматын укту. Акыркы 8 жылда 18 миңге жакын кыргыз жараны чет өлкөлүк адамдар менен никеге турса, анын 60-ы гана Кытай жарандары. Бул 60 деген санды 60 миң деп бурмалап маалымат тараткандар, булар кошуна өлкө менен мамилени бузууга аракет кылган күчтөр болушу мүмкүндүгү айтылды. Кененирээк кийинки сюжетте. Коомдо түрдүү кайчы пикирлер жарала бергендиктен Жогорку Кеңештин депутаттары вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова баштаган өкмөт мүчөлөрүн чакырып, миграция боюнча маалыматын укту. Тышкы миграция жөнүндө, ички жер которуу жөнүндө, тышкы эмгек миграция жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана башка ченемдик актылары менен жөнгө салынат. Өткөн жылдары 7,5 миң адам Кыргызстандын жарандыгын алган. Ал эми 9 жыл ичинде Кытайдын 400гө жакын жараны кыргыз жарандыгына ээ болгон. Анын ичинде 171 этникалык кыргыздар, 72 уйгур, 6
Кытай жараны бар. Ушул жылдар аралыгында Кытай жарандарына визалар көп жолу өкмөт тарабынан мыйзамсыз сатылып келгени тууралуу маселе бар экенин депутат көтөрдү. Кытайга визалар кызылдай акчага сатылып келген. Миграция кызматы, Тышкы иштер министрлиги, ГКМБ баарыңар биригип алып, ар бир Кытай визасынан $50, орусча айтканда жанагындай доляга отурган болгон. Менде азыр факт жок, баланча алды деген. Бирок биз эми баарын билебиз да. Ошон үчүн ушул маселени мына тыйыш керек. Ал эми акыркы 8 жылда 18 миңге жакын кыргыз жараны чет өлкөлүк адамдар менен никеге турса, анын ичинде 60 Кытай жаранына кыргыз кыздары турмушка чыккан. Бул маалымат социалдык түйүндөрдө 60 миң деп тарап кеткен. Мына азырдан тактап айтып кетсеңиз, кыргыздын кыздары Кытай жарандарына канча киши турмушка чыкты кыргыздын кыздары? Бүгүнкү күнү официалдык расмий статистикага ылайык 60. 60-пы? 60. Буну 60 миң деп жүрүшөт мынакей. Ушундай жалган маалыматтардан кийин эки өлкө ортосундагы экономикалык мамилеге бир топ залакасы тийиши мүмкүн. Дүйнө жүзү боюнча азыр фейк ньюс деп ал социалдык тармактардан таркатылат көбүнчө. Бизде бул WhatsApp ар кандай маалыматтарда өкмөттө эми мындан ары дагы кандай саясат болот? Өкмөттө биз жанагы аналитикалык секторду ачуунун үстүндө иштейбиз. Бүгүнкү болуп аткан кырдаал миграцияга байланыштуу мына ички мына бүгүн эле митинг болуп, ошол Кытайдан келген жарандарга басым жасалып, митинг болду. Ушунун негизги причинасын сиздер эмнеден көрөсүздөр? Бир нече депутаттар дагы айтып кетти, балким ошол жанагы информациялык маалымат саясаты мындай бир жетиштүү деңгээлде эмес. Андан тышкары жанагы кеңде иштеп аткан ошол Кытай жарандардын жана фирмалары боюнча жергиликтүү калк менен дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзбөгөндөн мен ойлойм ошонун баары тең мындай бир топтолуп ушундай эмеге наразычылыктарга түрткү болду. Аякта Жусуп Мамайдын мурасы 1 миллиард 300 миллион элде Конфуций анан дагы бир инсан 3-чү орунда окутулат. Ушуну ар бир кыргызстандык билбейлиби? Экинчи Манас эпосуна $8 миллион берет. Биздин Илимдер академиясынын бюджетинен көп. Дүйнөнүн кайсы жеринде ошондой кыргыз мамиле кылып атат? Кыргыз тилин окутат, кыргыз адабияты, кыргыз радиосу, кыргыз гесити, кыргызга чыккан китептер биздикинен көп. Анан ошол мамилени бүгүн кайсы бир саясатчы бүгүнкү жаңжалды пайдаланып Кытай мамлекетине каршы коем десе, Кыргызстанды ал чоң жаңылат. Ал Кыргызстандын душманы. 2018-жылы 352 адам Кыргызстанда жашап турууга уруксат алган. Быйыл Кытай жарандарына иштөө үчүн 16490 квота каралган. Мынакей Синьцзянский ЭКРР деген фирма соцотчислениясы бир эле киши экен, бирок квотасы 116 алган. Айырмасын байкап атасыздарбы? 115 киши иштебейт ошол фирмада. Азыр салык инспекциясына карайт, анткени фактически ал жерде салык инспекциясы эмес, ошол квота берилди, бирок Кытай ошол жерде иштеген жок, ошол ОСОдо. Салык инспекциянын тиешеси жок ал жакта. Анда МВД. Буга чейин 1000ге жакын Кытай жаранына мыйзамсыз документтер берилгени боюнча окуя катталган. Алардын ар бири $5000 сатып алышкан. 16-жылы эле кылмыш козголгон. Кытай жаранына 996 Кытай жаранына апостили жок, вид на жительство берилген. Эмне болду ошол кылмыш? Тактап койсом 961 жаранга ушундай берилген, ал кылмыш иши козголгон. Эски редакцияда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 304-114 статьясы менен. Маалыматты уккандан соң чет өлкөлүк жарандарды өлкө ичине киргизүү, кайраларды чыгаруунун эрежелерин иштеп чыгуу, жоопкерчиликти бир органга жүктөө, аларга болгон бирдиктүү айыппулдун көлөмүн бекитүү өңдүү сунуштар берилди. Элдин талабынан чыккан суроолордун өкмөткө берип, бүгүн тикелей көзмө көз айтылды. Муну мен ойлойм, жалпы кыргыз эли бүгүнкү күндө көрүп, өздөрүнүн баасын берет болуш керек. Бул жерде айтылган, урматтуу мына кыргыз элине да кайрылып коюш керек. Айтылган бардыгы чындык. Өкмөт официалдуу түрдө мыйзамдын алкагына жооп берди бардык. Бирок алдыда кылына турган көп иштердин бар экени мына жогорку депутаттар жогоруда айтылган иш-чаралардын бардыгын аткарыш керек. Мына ошонун негизинде биз элгин болгон мамлекетке, элдин болгон ишеними өкмөткө дагы артат.
Буга чейин Кытай өкмөтү ар башка тармактарга түз инвестицияларды, гранттарды берип келсе, эми айыл чарбасы үчүн $20 миллион грант бермей болууда. Каражатка Сокулук районунда заманбап ветеринардык жана фитосанитардык комплекстүү лаборатория куруу пландалууда. Ал үчүн 3 гектар жерде трансформация кылуу зарылдыгы чыгып, парламент мыйзам долбоорун карады. Лаборатория курулуп калса, 2-3 жылда Кыргызстанда даярдалган бир топ айыл чарба өнүмдөрү экспорттолорун өкмөт өкүлдөрү айтууда. Альфа ГХЦ, бета ГХЦ. Ири лаборатория курууга Сокулук районунда жайгашкан Ак жол айылынан жер тилкеси тандалып алынган. Айыл өкмөттүн мамлекеттик фондусунун жери. Бул жер тилкесин лаборатория үчүн трансформациялоого жергиликтүү эл менен сүйлөшүүлөр болуп, айыл өкмөтүнүн макулдугу алынган. Эми өкмөт өкүлдөрү парламентке ошол жерге уруксат алуу максатында мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү өтүнүшүүдө. Ветеринардык жана фитосанитардык лабораторияларды куруу жана тийиштүү жабдуулар менен жабдуу үчүн жерлердин башка категорияларына которууга мораторийди жайылтпоо максатында иштелип чыккан. Аталган мыйзам долбоорун даярдоо учурунда сунуш келип түштү. Бул бир эле ветеринардык жана фитосанитардык лаборатория эмес, агробиохимиялык лабораториялар деп да кошулду. Жерге уруксат алгандан кийин эки тараптуу макулдашууга жараша Кытай өкмөтү берип жаткан 650 миллион Кытай юаны же тагыраагы $20 миллион комплекстүү бир лаборатория курулмакчы. Ушул убакка чейин канча деген биздин жарандарыбыз боздоп, зардап келди ушу трансформация боюнча. Эмне үчүн демилге кылган жоксуңар? Бул жолу лаборатория үчүн 20 миллион үчүн демилгечи болуп чыктыңыздар. Исашажоңуз туура айтып атат. Принцибинде чечилиш керек эле. Эмнеге созулуп келди бул убакытка чейин? Руслан Айтбаевич, бул жерде мамлекеттик муниципалдык собственность болот. Бул ошондуктан биз демилге көтөрүп чыктык. Берки жерлер боюнча Иса Шенкулович айтты, азыр төрага да айтпадыбы, Минюста иштер жүргүзүлүп жатат деп. Каражаттын $9 миллион техникалык экономикалык негиздемесине жумшалса, калган акча имаратты куруп, тийиштүү жабдуулар менен камсыздоого багытталмакчы. Канча лаборатория курайын деп атасыңар 20 миллионго? Bir kompleks laboratuvarı var, oşonun içinden bölünüyor. Veterinardık özünçö, fitosanitardık özünçö, agro-почвенный laboratuvarı özünçö, organo-biologический laboratuvarı özünçö. Ошолордун расшифровкасы жок болуп атпайбы? Бир лаборатория 5 миллион же 4 миллион доллар болбойт да. Ветеринардык жана фитосанитардык лабораториянын курулушу менен эл аралык талаптарга ылайыкталган айыл чарба продукциясын сертификациялоо көйгөйү чечилип, ата мекендик продукцияларды экспорттоо потенциалын жогорулатууга шарт түзөрүн өкмөт ишендирүүдө. Кыргызстандын өзү кандай потенциалы бар? Эт азыктарын чыгарганы, сүт азыктарын чыгарганы. Бүгүнкү күндө мына конкретный кандай анализ бар? Ошону айтыңызчы. Сиз мына айттыңыз азыр чыккан, Иранга чыккан этти айттыңыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын кандай потенциалы бар? Конкретный точно жооп берсеңиз. Азыркы лабораториялар курулуп, Россия, Казакстан, Кытай боюнча келишимдер мындай чечиле турган болсо, фермерлер сөзсүз түрдө көбөйөт. Биздин жерибиз, шартыбыз ошого туура келет. Малды дагы көбөйткөнгө шартыбыз бар. Демек анализ жок экен эч кандай показательдер боюнча. Канча жылда бүтөт мунун лабораториянын курулушу? Анан бир экономикалык бир эффективдүүлүгүн бир эсептеп көрдүңөрбү? Эмне болот бизге? Бул жерде жанагы 18-21 деп предварительный айтылып атат маалымат. Демек 21 жылдан баштап биз Кыргызстандын продукциясын бүт чет мамлекетке, бүт эл аралык стандартка жооп берген лабораториядан өткөзүп экспорт кылабыз, Кудай буйруса ошого баратабыз. Учурда Кыргызстанда жалпысынан 19 ветеринардык, 4 фитосанитардык жер кыртышы боюнча дагы лабораториялар иш алып барат. Ошентип талкуудан соң суга тайдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга мораторий киргизүүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору парламентте экинчи окууда колдоо тапты. Ири державалар АКШ, Орусия, Кытай жана Түштүк Кореяга элчилик кызматка талапкерлерди тармактык комитет жактырды. Буга чейин дипломатиянын эң жөнөкөй эрежелерин билбеген, чет тилдерде сүйлөй албагандар элчиликке жиберилгени айтылып келсе, бул ирет көрсөтүлгөн дипломаттардын тажрыйбасына доомат коюлган жок. Элчилер бараткан өлкөлөр менен кызматташтыкты арттырып, бардык тармактар боюнча инвестиция тартуу сунуштарын эл өкүлдөрү берди. Билимдүү дасыккан тажрыйбалуу иш билги элчилер Кыргызстандын жүзү Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Кыргызстандын АКШ, Россия, Кытай, Түштүк Корея сындуу бир катар өлкөлөргө жаңы элчилерин дайындоону карады. Кытай мамлекети менен кандайдыр бир күчтөрдүн кызыкчылыгы үчүн эки тараптуу мамилени ырбатпай түшүнүү менен иш алып баруу керек. Ал өлкөлөр менен канчалык деңгээлде мамилебиз жакшы болуп,
ошо дипломатиялык кызмат жакшы иштесе, ошончолук биздин өлкө үчүн, келечек үчүн, экономикасы үчүн өтө чоң пайда берерине ишенем. Өлкө ичинде онкологиялык ооруларга чалдыккандардын саны көбөйдү. Андыктан инвестиция тартууда медициналык тармакка заманбап жабдууларды алып келүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү зарылдыгы турат. Биздин бөйрөгү ооруган, боору ооругандар Турция мамлекетине, Индияга барып алмаштырышып, иши алмаштырган уже экинчи донору менен да кыйынчылыктар туулуп атат. Ошондуктан Корея өлкөсү өтө медициналык жактан өчүгөн мамлекет. Ооруларды чет өлкөлөргө темсил этпестен өзүбүздө операция жасап, ошол оборудованияны алып келсек бул жака кичине ошондо гана биздин мамилелер күч өткөнгө сиздин күчүңүз жетет деп ойлойм. Түштүк Корея дүйнө жүзүндө өнүккөн мамлекеттердин катарына кирет. Бирок Кыргызстанга тартылган инвестициянын көлөмү аз. Депутат жаштардын билим алуусуна көңүл буруу менен ишкерлер ортосундагы байланышты күчөтүүгө чакырды. Мен былтыркы жылы барып студенттер менен жолугуп келдим. Айтып беришти. Өзбекстан элчилиги келип, ошо контрагын төлөй албай калса ham жардам берип, университеттин ректору менен жолугуп дейт, убакыт сурап берет дейт. Анан иш таап бергенге жардам берет. Биздин элчилик эч кандай кабар албайт, иши да жок деп айтып беришти да. Экинчи нерсе, инвестиция деп атабыз. Бунун эң баягы мамлекет арасында кредит боло берет, бирок бул жактагы бизнес ассоциациялар менен ал жактагы ошо бизнесмендин ортосундагы мамилени чыңдаш керек. Инвестиция тартуу боюнча чын эле Кореянын потенциалы аябай чоң деп ойлойм. Бирок ал өзүңүздөр билгендей 90-жылдарда Корея тарабы биздин экономика инвестиция тартып келишкен да. Анан мен эки факты билем, ошо биз жактан алдап кеткен фактылар бар да. Өзүбүз Кыргызстандын ичинде жана инвестиционный климат деп атпайбызбы, ошону жакшылап оңдошубуз керек да. Кытайдагы этникалык кыргыздардын маселесине айрыкча көңүл буруу зарыл. Кытай мамлекетинде ошо биздин этникалык кыргыздар маселеси мына соцсеттерде да көп көтөрүлүп атат. Бул мен ойлойм дипломатиялык жүргүзгөн жумуш. Ушул тармакта дагы эми сиздин өзүңүздүн тажрыйбаңызда издеп болуш керек. Ушул тармакта да жумуш алып барасыз го деп ойлойм. Себеби этникалык кыргыздардын проблемасын Кытай тараптын ичинде биз эми Кытайдын өзүнүн ички мыйзамдары болуш керек. Кытайдын ички иши болуп саналат. Ушуну менен бирге Кытай тарабы дүйнө коомчулуктун үнүн угуу менен чет өлкөлүк делегациялар үчүн Синьцзянга тиешелүү сапарларды уюштурууда. Анан сиздин сунушуңузду мен дагы көзөмөлгө алайын. Депутат Каныбек Иманалиев 2015 жылы АКШ менен кызматташуу келишими бир жактуу жокко чыгарылганын эске салып, жаңы келишим түзүү зарылчылыгын тездетүүнү айтты. Америка боюнча урматтуу тышкы иштер министрлиги, урматтуу Болот Саакач, биз азыр Америка менен келишимибиз нөл. Америка дүйнөлүк держава. Биз эркин мамлекет болгондон бери эң көп гранттык жардам берген бул 4-5 эл өлкө. Бирөө Япония, бирөө Америка, бирөө Россия, бирөө Кытай. Биз ошол мамлекеттер менен мындай бир ишенимдүү мамилелерди болушубуз керек. Тышкы иштер министрлигинен өкмөттөн мен сурап элем ошол Америка менен кол коюла турган документтерди тездетүүнү. Америкага дагы, Кытайга дагы өзүңүздөр билесиздер, виза маселеси. Азыр абдан чоң көйгөйлүү маселе болуп атат. Американыкы $15,000 чыкты. Виза алыш үчүн. Азыр посредниктер $15,000 чейин алып, виза алып беребиз деп чуркап жүрүшөт. Кытайдыкын өзүңүз билесиз. Жылдап виза албай жүрүшөт. Бизнесмендер көп нерсени токтотуп койду, бул маселени сөзсүз чечиш керек. Россиядагы мекендештерге ал жактын жарандыгын алгандан кийин тең укуктуу шарттарды карап, мамлекеттик тилди ал жакта өнүктүрүү айтылды. Мен адашпасам, Россия Федерациясынын мыйзамдарында местах проживания, массового проживания определенной народности, мисалы, ошол допускается изучение, преподавание предметов на их языках деген болушу мүмкүн да. Ошону бир карап койсоңуз. Ошентип Кыргызстандын Кытайдагы элчилигине Канайым Бактыгулова, Россияга Аликбек Жекшенкулов, Түштүк Корея элчилигине Динара Кемелова, АКШдагы элчилигине Болот Отунбаевдин талапкерлиги жактырылды.
Бюджет кодексине насыяларга байланыштуу бир катар өзгөртүүлөр кийрилүүдө. Өкмөт сырткы карыздын көлөмүнүн чегин ички дүң өндүрүмгө карата 70%га чыгарууну көздөдү. Экинчиден, 200 миллион сомго чейинки каражатты өкмөт өзү билип чечим кабыл алсын деген дагы сунуш берилүүдө. Бирок бир топ депутаттар мамлекеттик бюджеттин бир тыйынына чейин парламент өзү көзөмөлдөшү кажет деген турумда. Күн тартибиндеги маселелерди кароодо депутаттар жыйынга келбеген министрлерге дагы эскертүү берди. Бюджет жана финансы комитетинин кароосуна депутат Азамат Арапбаев демилгелеген салык кодексине өзгөртүүлөрдү кийирүү жөнүндө мыйзам долбоору коюлган. Бирок маселе боюнча эң негизги жоопкерлер экономика министри менен салык кызматынын төрагасы комитет жыйынына келбегени эл өкүлдөрүн нааразы кылды. Бул көнүмүш адатка айланып баратканын белгилеген эл өкүлү Акылбек Жапаров өкмөт өкүлдөрүн тартипке чакыруу үчүн парламент жыйынына келбеген министрлердин кызмат ордун кароо керек жана мыйзам долбоорлорун карабоо зарыл деди. Налоговыйдын директору өзүнүн совещаниясын биздин совещаниядан өйдөрөп койсо, анда вопросту койгула. Келбейби? Бир да вопросун карабайбыз. Өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлүнүн берген жообу ого бетер депутаттардын ачуусуна тийди. Өкмөт өзүбүздүн мыйзамга өзүбүз келбесек, анда чындап катуу бизди жазаласаңыздар болот. Анан эми бүгүн бул мыйзам депутаттын мыйзамы болгондон кийин эки зам келди эле. Сиздин андай укугуңуз жок да, экинчи лицо келсе болот, болбойт. Сиз аны чечпейсиз. Чечесизби? Жок, мен чечпейм азыр. Анда эмне аралашып атасыз? Эми мындан ары чакырылган министрлер жыйынга келбесе, депутаттарда мыйзам долбоорлорун кароого ашыкпайт. Эл өкүлдөрү финансы министри Бактыгүл Жээнбаева менен бирге күн тартибиндеги кийинки мыйзам долбоорун кароого өтүштү. Добровольное погашение предлагаем исключить, все остальное в том же виде оставить. Бюджет кодексинин 6 беренесине өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Анын бири сырткы карызга байланыштуу. Өкмөт ички дүң өндүрүмгө карата сырткы карыздын көлөмүнүн чегин 70%га чыгарып жатканы талаш тартыш жаратты. Не надо поддерживать до 70% уровень, а 65% оставить. И тогда это будет нормально. И это еще, кстати, позиция Всемирного банка. Мы беседовали. Они тоже выражают опасность того, что вот это будет, вот эта разница она для манипуляции со стороны правительства. Мы будем стараться, чтобы было до 65. Если будете стараться, тогда если сейчас уровень составляет 63, я думаю, 65 это очень хорошо. Егер 70%-тан ашып кетсе, кандай жоопкерчилик бар? Премьер-министр кызматтан кетеби? Здесь кызматтан кетесизби? Если будет принято 65 и будет нарушение закона, конечно, я буду нести ответственность за это. Депутат Марлен Маматалиев болсо, сырткы бир булактан алынган карыздын көлөмү жалпы мамлекеттик карыздын 50%-нан ашпасын деген норманы кийирүүдө. Маселен, азыр Кытайдан алынган насыя жалпы карызыбыздын 44%-ын түзүүдө. Бюджет кодексинин өзгөртүлүп жаткан дагы бир беренесинде бюджеттен ишканаларга жана адамдарга берилген карыздарды кечүү каралууда. Бул нормага депутаттар каршылыгын билдирип, алмайдын бермеyi бар деди. Депутаттар айткандай, кызмат абалынан пайдаланып ири суммада бюджеттен насыя алгандар да бар. Анан эми биз жеңилдетилген насыя берип аткан болсок, ошондон кайтарып алган болсо, бул туура эмес да. Биз азыр ошолорду кечип беребиз деп бир эле жол берип койсок, болды анда ошо 125 миллиард уже кайтпайт ал акчачы. Биздикинден кечет экен деп жүрө берет ошентипчи. Депутаттар мамлекеттик акчанын бир тыйынына чейин парламент көзөмөл кылышы керектигин кошумчалады. 200 миллионго чейин өкмөт, 500 миллионго чейин комитет, андан кийин 5 миллион асса бул жогорку кеңеш макулдугу менен депчи. Бул туура эмес норма болуп калат бул. Жана 200 миллион дегенде түшүрүп 5 миллионго чейин түшкөнгө сөз анда өзгөртүү киргизесен да. Биз колдойбуз, туура эми 100 миң, 200 миңге биз макулбуз, бул жаке беле койсун. Жана Тарелов айтты 50 миллион деп айткан даже 5 миллионго биз колдоп беребиз. Белгилүү болгондой учурда 120 миллиард сомдой бюджеттик насыя өндүрүлбөй турат. Бул каражат фермерлерге 2010-жылкы окуяда жабыркаган жарандарга, ар башка ишканаларга берилген. Бюджеттик насыяны убагында кайтарып бербегени үчүн кимдер жоопкерчиликке тартылганы белгисиз. Бюджет кодексине өзгөртүү кийирүүдө карама-каршы пикирлер көп болгондуктан, комитет аны кийинки жумаларда шашпастан терең талкуулап туруп, чечим чыгармай болду.
Социалдык фонддун ар түрдүү ишканалар, фермердик чарбалар жана жарандардан 3 миллиард 486 миллион сом аласасы бар. Фонд үмүт үзүлдү делген 120 миллион сом карызды кечип салуу үчүн парламенттин макулдугун сурады. Бирок депутаттар социалдык камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөбөгөн жеке ишканалардын кызыкчылыктары корголуп жатат деп шекшинип, эл өкүлдөрү мыйзам долбоорун коррупциялык экспертизага жиберүүнү сунуштады. Соцфонд төрагасы 200 миллион сом аласаны өндүрүү үчүн 120 миллион сом туум финансылык санкцияларды кечип коюу керектигин айтууда. Социалдык фондко карыздар болгондор бул негизинен социалдык төгүмдөрдү учурунда төлөбөгөн жеке ишканалар. Ал эми дыйкандар бар болгону 12 миллион сом соцфондко бересе. Мындан улам чарбагерлердин арты менен абийирсиз ишкана ээлери миллиондогон сомду кечирип алууну көздөөдө деген пикирлер эл өкүлдөрүндө жаралды. Мен ойлодум эле силер алып келгенде эң калың катмар соцфонддон карыз болуп иштей албай аткан биздин дыйкандар, фермерлер эң жалпы депчи. Алардык ошолорго багытталса керек мыйзамыңар депчи. А силердики болгону 12,5 миллион экен, ал деген бир 2% болуп калып айтат да мунукучу. 1% тегергенде эле болот, 2%чы. Анан кимге эле силер анда кечем деп атасыңар? Ушул жерде өзүңөрдүн бир мындай кызыкчылыгыңар жокпу? Бул акча негизги карыз болсун, жана айып карыздары болсун, бул мамлекеттин акчасыбы? Социалдык фонддун бюджетине түшүү каражат. Жок, ошо мамлекеттин акчасы да. Ооба. Мамлекеттин акчасы бул элдин акчасыбы? А биз болсо бир чөнтөктөн алып, экинчи чөнтөккө салып, анан кийин ал чөнтөккө түшпөй калган акчаны анда кол көтөрүп азыр 120 депутат муну жоюп жибербейликпи деген акыбыз барбы? Бул только Сиздер өкмөт алып келип атасыздар. Будан башка, будан маанилүү мыйзам жокпу азыр? Эмнегедир социалдык фонд карызы кечилчү ишкана мекемелердин тизмесин так жазып алып келген эмес. Ушул мыйзам долбоорун алып келип, бирок тизмени алып келген жоксуз. Ошол эле учурда менде дагы бир сураныч. 2008 жылы кечирилген, ушул пенялар кечирилген тизмесин алып келиңиз, 2015 жылы болгон тизмесин алып келиңиз, и бүгүнкү тизмени дагы алып келсеңиз жакшы болот эле, анткени салыштырыш керек. Балким 3 списокто тең ошол бирдей эле ишканалар турат. Ким билет? Эгерде убагында пеня болду, аны төлөбөй, демек ал мыйзам бузуу жоопкерчиликке тартылыш керек. Өтүп кетти, качып кетти деп атасыз. Анда ал жетекчилер керек болсо дагы бир кандай бир ишкана ачууга же мамлекеттик муниципалдык кызматта иштөөгө дагы бөгөт болуш керек. Негизги 382 миллион бул жеке ишканалар экен, урматтуу депутаттар. Тизмесин алганда бизге так көрүнөт. Кайсыл ишкана, эмне ишкана экен? Мындай бир жеке кызыкчылык же кандай бир тар чөрөдө кызыкчылык болуп калбаш керек деген ойдомун. Жеке ишканалардын кызыкчылыгын коргой турган кадамдардын белгиси болуп турат. Ошондуктан бул мыйзамды коррупциялык экспертизага жиберишибиз керек. Анан тазалык менен кайра жабынбагыла. Тазалык бул муниципалдык ишкана. Мына мэр ушул жерде отурат. 8 миллиард канча 10 миллиардка жакын нак акча топтоп атат. Төлөп берсин. Банкрот болуп калыптыр, кыйналып калыптыр бечара. Бир гана учурда жарандарыбызга жабыр тарткан, табигый байлык кырсыктан жабыр тарткан жарандарга кечиришибиз керек аны. Добуш берүүдө камсыздандыруу төгүмдөрүн кечиктирип же толук эмес төлөбөгөндүгү үчүн эсептелген финансылык санкцияларды жана туумдарды төлөөдөн бошотуу жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Өлкөдөгү азык-түлүк тамак аш коопсуздугун камсыздоо жөнүндө мыйзам долбоорун агрардык саясатты тескеген комитет талкуулады. Бул багыттагы мыйзам долбоору эмне себептен ишке ашпай жатат? Кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Бул мыйзам 2017 жылы иштелип чыгып, Жогорку Кеңештин кароосуна сунушталган. Анын негизги максаты калктын саламаттыгын коргоо болуп эсептелинет. Бул мыйзам долбоору кабыл алынса, анын күчү тамак аш продукциясын өндүрүүнүн баштапкы учурунда өндүрүш, кайра иштетүү, импорт, сактоо, ташуу, сатуу, таштандыга чыгаруу жана ошондой эле тамак аш продукциясы салынуучу материалдарга дагы тарайт. Мыйзам иштелип жаткан учурда бизнес өкүлдөрү менен биргеликте бир катар талкуулардан өтүп, мындай мыйзам зарыл экени айтылган. Биз мынакей 10дон ашык бизнес сообщество менен жумушчу топ түзүп, аларды чакырып сүйлөштүк, алардын баары тең макул деп да керек бул продвигать этиш керек бул законду деп айткан. Бул мисалы Баркат, Кыргызет, Ассоциация продовольственных мероприятий, Альянс по продвижению питания, ОСО, Торо, Риха, Ак сүт, Үмүт ушу сыяктуу эмелер менен
активдүү катышып алар дагы керек деп айтты да. Бүгүнкү күндө тамак аш коопсуздугун көзөмөлдөө боюнча көзгө көрүнөрлүк иш байкалбайт. Маселен, айылдарда ветеринардык эмдөөлөр тыкыр текшерилбейт. Бул системалык жумуш жок да бул айылдардачы мына дарыны жанагы малдарга. Мен билем да мына булар чогулуп алышып эле өзүлөрү каалаган дарыны барып Россияга барып сатып келишет. Казакстанга барып сатып келишет. Bir системалык эме жок да. Мына оорулар көбөйүп атат. Демилгедеги мыйзамдын пайдалуу жактары жазылган менен алардын аткарылышы, жоопкерчилик боюнча каралган беренелер жетишсиз. Эл өкүлүнүн пикиринде бул мыйзамга дагы толуктоолор керек болот. Өкмөт мына мыйзам алып келип атасыңарбы? Бардыгына жооп берип, камтып алып келишиңер бизгечи. Анан кабыл алып коюп, эртең дагы ушундай боло берсе, анда мыйзам не кереги бар дегенде, Бирок ички мындай өндүрүүчүлөр, мындайча айтканда, тейлөө кылгандар бардык тармакта бар хас принциптерин өтүшүбүз керек. Анан жоопкерчиликти дагы киргизишибиз керек да. Баягы бизге алып келгендерге дагы, чыгаргандарга дагы дегендей. Бул мыйзам мындан мурда парламенттеги 2 комитетте талкууланып колдоо тапкан эмес. Бул жолу да тармактык комитет мыйзамды толуктоо үчүн артка кайтарды. Эми уна сатып алсаңыз 3 айдын ичинде өзүңүзгө каттатып алууга милдеттүүсүз. 3 жылга чейин ишеним кат менен жүрүү 3 айга кыскартылууда. Бул тууралуу мыйзам долбоору экономикалык жана фискалдык саясаты комитетинде каралууда. Долбоор Коопсуз шаар программасын жүзөгө ашыруу алкагында сунушталууда. Бирок эл өкүлдөрү бул мыйзам долбоорунун өтө кеч алынып келингенин сынга алды. Сунушталган мыйзам долбоору сатылган унааны жаңы кожоюнга тез арада өткөрүп берүүгө шаштырат. Антпесе унаа кимдин атында болсо, ошонун дарегине олчойгон айыппулдар келе берет. Коопсуз шаар программасынын иштөөсүндө башаламандык болоору күтүлүп турат, деди депутаттар. Коопсуз шаар 7 жылга созулса да, ага байланыштуу мыйзам базасы даяр эместигин алар катуу сынга алды. Вообще вот уже сколько лет мы пытаемся внедрить проект «Безопасный город», начиная от того, что еще не все переоформили, получается, номера, заканчивая вот этими доверенностями, да, у нас ничего не готово, по сути. Хотя уже камеры на сегодняшний день, вы абсолютно правильно сказали, они уже в процессе установки. Эмнеге мына 1 январдан баштап биз ошол таза ком программасын долбоорун киргизип, эмнеге бул мыйзамды азырап келип атышат? Эмнеге алдын ала бул иштелип чыккан жок? Эмнеге билтеген министерствода канча миң адам иштейт? Эмнеге бул ситуацияны мындайда алдын ала ойлобойсуз, анан синхронизация деген жок. Бажы кызматы менен, госрегистр менен, Минюс деген эмнеге биргелешип иштебейт? Ушун качан биз ошону токтотобуз да? Кыргыздарда айтат го, мына кечээкүнкү жумушту мына бүгүн аткарып атабыз да. Азыр болсо шашылыш түрдө эми өткөрүп бергиле, биринчи иштенияда биринчи окууда өткөрүп бериңиздер, анан колдоп бериңиздер деп эми ушундай да келип суранып атышат да. Өкмөт унааларды кайра каттатууну арзандатып, былтыр акция жарыялаган. Анын натыйжасында 200 миңдей унаа документалдуу түрдө өз ээсин тапкан. Сатып алган унаасын өзүнө каттабай, тек гана ишеним кат менен жүргөндөр бүгүнкү күндө да өтө көп жана анын статистикасы эч бир органда жок. Берген жак каалаган учурда ишеним катты же ишеним каттын өткөрүлүп берилишин жокко чыгара алат. Акылдуу шаар долбоорунун коопсуз шаар компоненти иштеп баштаганда фото жана видео жазуучу техникалык каражаттардан алынган бузуулардын токтом көчүрмөсү мүлктүн ээсине жиберилет. Эл өкүлдөрү унаанын чыныгы ээсин табуу үчүн каттоо акысын арзандатуу керек деди. Белгилүү болгондой, каттатууга караганда ишеним кат 2-3 миң сомго арзан. Автоунааны каттоо өткөргөндө атайын төлөм алынат да. Ошол төлөмдү азайтып, мамлекеттик пошлина атайын ишеним катты бергенде ошону көтөрүш керек деп атам да, өлчөмдү. Буга чейин ошол автоунаа сатып алгандар ошол ишеним кат менен 3 жылга чейин жүрөр, бирок срогу дагы өтүп кетип, анан мурунку кожоюнун таппай, даже сот аркылуу дагы издетип, ушундай учурлар көп болуп атат да. Ошол жагынан туура айтасыз, көбүнчө азыр ээлери, автоунаалардын ээлери кээ Россияга кеткен, кээ Казакстанга, башка өлкөлөргө кеткен, анан аларды азыр издеп таба албайт. Ошолор боюнча дагы ойлонуш керек, бир башкача вариантты ойлонуш керек да. Бул мыйзам долбоору ушундай проблеманы чече албайт. Эл өкүлдөрү кандай эрежелер менен айыппулдар салынары так эмес экенин айтышты. Комитет мүчөлөрү мыйзам долбоору керек экенин белгилеп, бир нече сунуш пикирлер менен биринчи окууда колдоп берди.
Аксы районунда мектептердин эскилиги билим берүүдөгү негизги көйгөй. Айрым мектептер кулап калуу коркунучунда турса, айрымдары такыр эле жараксыз болууда. Эл өкүлү Алмазбек Эргешев шайлоочулар менен болгон жолугушуусунда район аймагындагы мектептердин директорлору менен жолугушуп, билим берүү тармагынын күнгөй тескей маселелерин талкуулады. Аксы районундагы билим берүү мекемелеринин жетекчилери чогулуп, жыл жыйынтыгын чыгарды. Ага жогорку кеңештин депутаты Алмазбек Эргешев да катышып, бул жааттагы иштер менен таанышты. Ошондой эле жергиликтүү мугалимдер эл өкүлүнө билим берүү багытындагы кемчиликтерден маалымат беришти. 1 сааттан ашык ушул чоң жолугушуу болду. Ошол жерде эмне Аксы районунда биз буга чейин эле билчүбүз, бирок дагы кайталап айтышты. Кайсыл жерлерге спортзал салыныш керек, кайсыл жерге бала бакча салыныш керек, кайсыл жерде башталып бирок бүтпөй турган социалдык объектилерди жөнүндө сөз болду. Жана ушул мугалимдердин айлыгынын астыгы, жана кантип көтөрөбүз, кандай шарт түзөбүз, жана жаңы бүтүп келген жаш мугалимдер жөнүндө кандай кылсак болот, ошолор боюнча суроолор болушту. Булардын баардыгын биз жазып алдык. Райондогу Кулназаров мектеби өткөн кылымдын 60-жылдарында салынган. Учурда мектептин чатырынан суу түшүп, дубалдары кулап калуу коркунучунда турат. Өткөн жылы мектеп республикалык бюджеттин тизмесине кирип, пайдубалы түптөлгөн. Бул көптөн күткөн нерселер элибиз дагы айыл өкмөтү дагы күтүп аракети менен башталды. Күтүп аткан эл дагы күтүп, окуучуларыбыз да күтүп, өзү ушул жогорку кеңешке депутат болуп Алмазбек Манасбекович келгенден кийин аракети менен башталып калды. Жакшы. Азыркы күндө эл дагы көңүлү да жакшы, балдардын да көңүлү жакшы. Мугалимдер жакшы аракеттер кылып атабыз. Ал эми жылгын айылындагы мектеп болсо, курулуш материалдарынын сапатынын начардыгынан улам жагымсыз жыт чыгып, окуучулардын ден соолугуна терс таасирин тийгизе баштаган. Ошол жерге Бишкектен санэпидемия станциянын республикалык кызматчылары келишип, текшеришип, окуганга болбойт деген чечим чыгарып беришти. Кудай кааласа 2019-жылы проектин кылдырып, кирип баштасак, 2020-жылдан бүтүргөнгө аракет кылабыз. Жолугушуу соңунда эл өкүлү район аймагындагы 4 мектепке окуучулардын билим сапатын жогорулатуу максатында 5 компьютер белек кылды. Алмазбек Манасбекович былтыркы окуу жылында да 25 компьютер алып келип мектептерге тапшырып кеткен. Быйыл дагы январь айынын башталышында, ошо 19-жылдын башталышында дагы өзүнүн эмесин көрсөтүп, ушул 4 мектепке компьютер алып келди. Дагы буну улантам деп бизге сөз берди. Аксы районунда жалпы 65 мектеп болсо, анын 3/1-инде гана спорттук залдар бар. Депутаттын шайлоочулар менен болгон жолугушуусунда негизги көйгөйлөрдүн бир катары дал ушул маселе айтылды. Депутаттар эл өкүлчүлүк милдетин аткарууда шайлоочулар менен жолугушуп, алардан түшкөн арыз даттанууларды, чечилбей келе жаткан социалдык көйгөйлөрдү, коом турмушундагы олуттуу проблемаларды аркыл маселелер саатында көтөрүп келет. Узап кеткен аптада эл өкүлдөрү аткаруу бийлигине кандай маселелерди жолдоду, кезектеги репортажда. Ипотекалык кредит бүгүнкү күндө 8-9% менен берилип жүрөт. Мындай пайыздар жогору болуп, ипотекага муктаждыгы бар жарандар кыйналып жатышат. Бизде бүгүнкү күндө ипотекалык кредиттер 8-9%тен берилип атат. Бул деген биздин эл үчүн аябай оор. Ошондуктан буну тез аранын ичинде 4%га түшүрүүбүз зарыл. Өкмөткө айтайын дегеним, кандай программаңыздар бар, кандай сунуштар бар 4%га түшүрүш боюнча. Ушул боюнча сунуштарды берсеңиздер. Эгерде сиздерде сунуш жок болгон болсо, кантип 4%га түшүрүү боюнча бизде сунуш бар. Өлкөдө бала асырап алууда коррупциялык схемалар иштеп жатканы өкүнүчтүү маселе. Бала багып алууну каалагандар оңой менен ээ боло албай келишет. Биз айтабыз, балдар кароосуз калып атат. Ошол учурда эле бала багып алам деген мээримдүү үй бүлөлөр бар да. Ошол айтымында мына мага келген каттарда айтып атат, ошо баланы кезексиз бала багууга дейт, ошо 1,5 миң, 2 миң доллар талап кылынып атат дейт. Ошо дом малютканы бир текшерип, а жерде жетекчиликти карап, кандай коррупция бар дегендей, ошол бир жагын карап койсоңуздар, мен катты да жолдойм. Бүгүнкү күндө жугуштуу оорулар күчөп, калк арасында жайылып барууда. Мындай көрүнүшкө бөгөт койбосо, ден соолукка коркунуч жаралып жатат. Телеканалдар аркылуу элдерге жеткизип, эскертүү иштерин жүргүзсө болбойбу? Анткени көп коомчулукта көбү билбейт, каерде жугуштуу оору бар экен, кандай жол менен жугуп атканын билбегендиктин себебинен көп жугуштуу оорулардын катталышы көбөйүүдө. Кыргыз спортун колдоого бөлүнгөн каражаттарды көбөйтүү керек. Ири спорттук мелдештерге даярданууда спортчулар акча каражаты тарабынан кыйналып келет. Кошумча акча каражат 92 миллион каралган экен да.
ушул акча каражатты карап берсеңиздер. Биз дайыма биздин ушул кыргыз мамлекетинин келегин бийик көтөрүп, эл аралык мелдештерде кыргыз мамлекетинин дүйнөгө таанткан балбандарыбызга эми акча каражатын берип көбүрөөк лицензия алсак жакшы болмок да. Базар Коргон районундагы Жаңы Абад айылында ушул кезге чейин мектеп жок. Учурда окуучулар эскилиги жеткен имаратта окуп жатышат. Советтер Союз мезгилинде шор салган, топтогон кампаны мектеп кылып алышкан экен. Ал жерден азырга чейин баягы ным чыгып, балдардын ден соолугуна да бир топ зыяндарды келтирип атат дейт. МЧС'нде заключениясы бар экен. Нарын облусу республика аймагындагы шарты катаал дубан катары белгилүү. Ошондуктан бир катар жеңилдиктер берилсе деген тилегин тургундар айтып келишет. Ошо электр энергиясына көп талап болуп колдонгондуктан электр энергиясына боюнча бизге жеңилдик берсе, мурда 1000 киловаттка жүргөндө ошону 2000 киловаттка көтөрүп берсин деген сунушту айтып кетишти. Ал себеби эң көп электр энергиясын колдонобуз деп. Андан сырткары эли жумушчу орун жоктугунан негизинен кичи ишкерлик менен соода саттык менен алектенебиз. Бирок соода саттык менен иштегенде кредит алууда абдан кыйынчылыктар өтө көп дейт. Себеби кредит алууда күрөө койгондо үйүбүздүн жылын карап туруп, эски деп туруп 20 миңден жогору баалабайт. Ал эми биз ошо керек болгон талап кылган сумманы ала албайбыз дейт. Өзгөн районунун айрым айылдарында суу ташкыны жүрүү коркунучу бар. Өкмөт бул боюнча эмитеден чара көрбөсө, жаз келгенде кеч болуп калат. Өкмөт башчыбыз ушул жаатта дагы Өзгөчө кыргыз министрлигине каражатты азыр бөлүп берсе, суу ташкындарын, дамбаларды курууну азыртан баштабасак, биз дайым ушул суу алып кеткенден кийин пожарный команда болуп артынан чуркай баштайбыз. Ар кандай маселелер саатында өкмөт тарабынан жүргүзүп жаткан реформалар, мыйзамдар жана жазгы талаа иштерине даярдыктар боюнча төрага Дастанбек Жумабеков өз пикирин билдирди. Жазгы талаа иштери мына алдыда турат. Өкмөттүн даярдыгы жазгы талаа иштерине кандай болуп атат, кандай даярдык көрүп атасыздар, көрүңүздөр. Мына эртең эле жаз жарыш, күз күрөш дейт. Ошого да аракеттер жасап, мына жакшы ийгиликтерди жаратып болуп атканын биз көрүп атабыз. Бирок мунун менен токтоп калбай дагы ийгиликтерди жаратсаңыздар деген сунушту айткым келет. Программаны улантабыз. Ачык парламент түзүү боюнча бейөкмөт уюмдар менен биргеликте жумушчу топтун отуруму болду. Төраганын орун басарлары Мирлан Бакиров, Аида Касмалиева жана башка эл өкүлдөрү жүрүп жаткан иштерге мониторинг жүргүзүү жана алардын аткарылышын көзөмөлгө алуу боюнча бардык тараптар менен ачык иштөөнүн планын талкуулады. Иш чарада сот системасындагы иштер, бажы жана салык кызматындагы жашыруун документтердин реестрин кайра карап чыгуу, мыйзам долбоорлоруна сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдү электрондук багытка киргизүүнүн механизмин күчөntүү, эл өкүлдөрүнө келген жарандарды жогорку кеңеште кабыл алуунун жолдорунун жөнөкөйлөтүү, комитет фракция жыйындарын түз эфирде чагылдыруу боюнча сүйлөшүүлөр болду. Эл өкүлү Кубанычбек Нурматов студенттер менен жолугушуп Чыңгыз Айтматов темасы боюнча сүйлөштү. Депутат башка кесиптештеринин салтын улантып, Айтматовдун чыгармаларынын жыйнактарын балдарга белекке тапшырды. Чыңгыз Айтматов бир эле жазуучу эмес, мен ойлойм, как данышман катары деп көрө билген, алдында боло турган, болуп өтүп кетип бараткан турмуштун, бүгүнкү күндө болуп аткан турмуштун бүт баардыгын чагылтып, бүт ушундай бир маанилүү, адамга бир таасирлүү кылып жазып кеткен да. Жазган ар бир китебинде, ар бир нерсени окусаңыздар, бир чоң бир жакшы түшүнүктөр болот да ошол нерседе. Ошол эрте келген турналарда ошол маалда өтө бир татаал заман болуп турган, согуш маалы болуп турган, ошондо аябай бир ачарчылык, турмуш оор, жаш болбосун мектепте болбосун барып иштеши, булар колхоз совхоздордо чыгып иштешкен. Быйыл 90 жылдык болуп Чыңгыз Айтматовдун өтө чоң бир жакшы болуп өттү. Ошого силерге дагы мен бир өзүм атымдан Чыңгыз Айтматов китептерин берсем, бир окуп, чыгып, таанышып, билгениңерди кийин бөлөк муундарга калтырып кетсеңиздер, бул биз үчүн, кыргыз мамлекети үчүн, кыргыз эли үчүн бул өтө чоң бир байлык болуп эсептелет. Өчпөс байлык болуп эсептелет. Ошон үчүн мен ойлойм, ар бириңе окууңарда ийгилик каалап, 19-жылдары чоң-чоң бир ийгиликтерге жетишкиле, алдыңкы окуучулардан болгула,
ошо менен бир неме кылып кетейин. Поздравить этип. Китебин берейин. Окуп, жаттап, китептерден. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы ушуну менен берүүнү жыйынтыктайт. Сунушталган видео тасмалардан башка макалалар кеңеш KG сайтына коюлган. Саламатта калыңыздар.